Фамилия? Хаджикулов. Фамилия мı? Фамилия? Хамад Алиев. Фамилия? Тургунбаев. Сузакта байлардын ишенимине кирип, бийликте тааныштарым бар деп, алардын жерин мыйзамсыз басып алып, сатып келген жаран кармалды. 2010-жылкы бийлик алмашуу учурундагы мародёрлукка айыпталып соттолуп чыккан Абдулла Юсупов Жалал Абадта рейдерлик жол менен жер тилкелерин басып алууну уюштурган деген чек менен кармалды. УКМК тараткан маалыматка ылайык, ал президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар экенин айтып, Сузак районунда колунда бар адамдардын жерлерин мыйзамсыз алып, башкаларга сатып жүргөн. 24-июнда Абдулла Юсупов анын шериктери кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Абдулла Юсуповдун жашаган жерин тинтүү учурунда байнизат жарандардын жер тилкелерин документтери табылып алынган, тергөө иштери жүрүп жатат. Абдулла Юсупов 2010-жылкы апрель окуясынан кийинки бийлик алмашуу учурундагы мародёрлук боюнча соттолуп чыккан. Акыркы окуя боюнча ал жана аны менен кошо кармалгандардын жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Фамилия? Хаджикулов. Фамилия мı? Фамилия? Хамад Алиев. Мен көргөн жокмун. Тышнап калдым. Алдыма түштү атам. Түш дейм алдыма. Кече соц тармакта аялды алдыма түш деп коркутуп жагына чаап жиберген кишинин видеосу тараган. Ал былтыр ушул эле маалда дарыгерди чаап жиберген милиционер болуп чыкты. УКМКнын айтымында жабырлануучу арыз менен кайрылып, окуя 17-майда ГЭС 5 аймагында болгонун билдирген. Видеодогу киши Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун кызматкери, милициянын капитаны экени аныкталган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ага карата бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушул эле киши былтыр июнда дарыгерди чаап жиберип, кылмыш иши козголгону айтылды. Булак Спутник Кежи. Көргөн жокмун. Тышнап калдым. Алдыма түштү атам. Түш дейм. Бишкекте террордук топко тиешелүү делген курал-жарак, оқ-дары табылды. Бишкекте курулушу бүт элек үйлөрдүн биринен террордук топко тиешелүү делген курал-жарак, оқ-дары табылды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Жашыруун жай Ислам мамлекети террордук уюмунун жана уюшкан кылмыштуу топтун 46 жаштагы мүчөсү Тоха Кайманаты менен белгилүү тарабынан уюштурулганы белгиленди. Алынган куралдар 3 даана жардыргыч зат, сериялык номери жок, октолбогон 9 мм калибрдеги Макаров тапанчасы, 5 кол граната, ар түрдүү калибрдеги 500дөн ашуун оқ-дары, ошондой эле жаранга таандык көөлүк, маркум Камчы Көлбаев Асанбектин жан сакчысы жана Тоха менен бирге түшкөн түстүү сүрөт табылган. Жана 2015-жылы Панфилов Каурки көчөлөрүнүн кесилишиндеги атайын операция маалында Ислам мамлекети террордук экстремисттик тобунун мүчөлөрүнүн курамында өлтүрүлгөнү айтылды. Булак Спутник Кежи. Мына ушул достор, ушул жылтыраган алтын кадимгидей алтын. Азыр бул алтынды жана айткандай суунун башында
чайкап алышып, азыр ылдый карап дарыя кошулуп акпай калды көбүнчө. Достор, мына ушул жылтыраган бул кадимки алтын. Баткен шаарынын түштүк батыш бөлүгүндө жашаган тургундар жаз айларында сел жүргөн маалда Кожошкен дарыясында кумдун арасынан алтынга окшогон жалтырак бөлүкчөлөр пайда болоорун айтышты. Алардын айтымында бул дарыя Арча башы менен Зардалы сууларынан куралат жана өзгөчө жалтырак бөлүкчөлөр кар эриген учурларда байкаларын белгилешет. Мурун мындай жалтырак заттар мүмкүн болгон алтындын изи катары көп талкууланчу, бирок азыр алар азыраак кездешип калды. Адистердин пикиринде бул бөлүкчөлөр чыныгы алтын эмес, ачык кандын алтыны деп аталган пирит же жалтырак сулуда болушу мүмкүн. Бул минералдар алтын сымал жаркыраган түскө ээ болгону менен чыныгы баалуулукка ээ эмес. Мына ушул достор, ушул жылтыраган алтын кадимкидей алтын. Азыр бул алтынды жана айткандай суунун башында чайкап алышып, азыр ылдый карап дарыя кошулуп акпай калды көбүнчө. Достор, мына ушул жылтыраган бул кадимки алтын. Алтын азыр. Алтын кармаган турбайбы? Мына ушул алтын бул мына биз азыр Зардалы. Достор, мынабы менин колумда жылтырап турган бул кадимки алтын. Алтын мына. Мына ушундай. Муну карып жыйнаш аябай кыйын. Бул биз азыр Зардалдан бир 10-15 километрдей. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.